Ассаламу алейкум, баарыңыздарга Даамдуу Тайм каналына кош келипсиздер. Бүгүн сиздер менен дагы бир өзгөчө пиццанын рецепти менен бөлүшкүм келет. Бул рецептти мен жакын адамымдан алдым, ал өзүнүн сырлары менен бөлүштү. Биринчи болуп биз апара жасап алуудан баштайбыз жумушту. Ал үчүн бизге 1 чай кашыкта дрожь, жарым чай кашыкта туз, 1 чай кашыкта кум шекер жана 200 мл жылуу суу керек болот. Баарын жакшылап аралаштырып алган соң бетин жаап 10-15 минутага тыныктырганы коебуз. Бул аралыкта ал көбүп чыгышы керек. Ал учурда биз унду идишке ээлеп алабыз. Менде болжол менен 1,5-2 стаканча un кетти. Бардыгыңыздар унду көз өлчөмүңүздөргө карап кошсоңуздар болот, себеби камыр өтө жумшак, колго жабышчаак болушу керек. Унду жакшылап ээлеп алган соң ортосун ачып, даяр болгон апарабыз мына ушундай көбүп чыккан ортосуна коюп, камыр жууруп баштайбыз. Эгер камырыңыздар өтө эле жумшак болуп бараткан болсо, анда албетте бир аз дагы un кошсоңуздар болот. Мынакей жумшак болуп калган камырга дагы бир аз un ээлеп кошуп алдым. Жакшылап ээлеп алган соң мына ушундай колго жабышчаак камыр болот. 5 чоң аш кашыктагы өсүмдүк майын коюп жибердим. Же болбосо 100 мл же 80-100 мл жакын болот. Жакшылап аралаштырып, камырдын ичтерине майды киргизе камырды ээлеп алабыз. Камырды жакшылап майларын сиңирип ээлеп алган соң целлофан пакетке салып 30-40 минутага жылуу жерге тындырганы коюп коебуз. Ал учурда камыр көбүп чыгат. Начинкасына өзүңүз каалаган азыкты колдонсоңуз болот. Менде классикалык эле колбаса, сыр, болгар калемпири жана помидор. Мына достор 30 минуттан кийин камыр мына ушундай 2-2,5 эсе көбүп чыкты. Эми бул камырды алып 2ге бөлүп алдым. Демек менден 2 пицца чыкты. Үй бүлөңүздөрдүн аз көбүнө жараша пиццанын азыктарын көбөйтүп, же азайтып алсаңыздар болот. Камырларды тегеректеп, духовканын табагын алдын ала майлап алабыз астын. Өтө мол майлаганымдын себеби пиццанын астына да май сиңип, бышканда аябай күсүрөөк, даамдуу болот экен. Бул дагы өзүнчө бир лайфхак. Эгер майсыз пиццаны кааласаңыздар, албетте майлабай эле un сээп бышырсаңыздар болот. Камыр өтө жумшак, оңой жайылат. Колдун жардамында мына ушундай майлап, четтерин бир аз дөң кылган абалда жайып алдым. Колуңуздун жардамында мына ушинтип айлантырып жайсаңыз болот. Калыңдыгы орточо калыңдыкта болуш керек, өтө жука, өтө калың эмес. Менде болжол менен 25 сантиметрге жакын болду диаметри. Мына ушинтип тегеретип, четин бир аз бортик абалында жайып алган соң кетчуп жана майонез кошуп алдым. Биздин үй бүлө ушундай кетчуп менен майонезди мол сүрткөндү жакшы көргөндүктөн бир аз көбүрөөк сүрттүм. Өзүңүздүн табитиңизге жараша кетчуп менен майонезди аз же мол сүртсөңүз болот. Бирок мен ушундай көп сүрткөндү сизге да сунуштайт элем. Калган азыктарды тизип алабыз. Бул жагы сиздин табитиңизге жараша өзүңүз каалаган азыктарыңыздан кошсоңуз болот. Мисалы жумуртка да кошсоңуз болот, кээ бирки учурда оливка деп коет, зайтун кошсоңуз болот. Жана сарымсак же болбосо пияз кошсоңуз болот. Үстүнө майда тууралган сырдан мол кылып сээп алдым. Пиццанын дагы бир сыры бул сырда. Ошондуктан сырды молураак кылып сепкениңиздер жакшы. Алдын ала кызытылган духовкада 200-220 градуста саргарып бышканга чейин күтөбүз. Менде болжол менен 15 минутта бышып чыкты. Ушул рецепт менен албетте милдеттүү түрдө жасап көрүшүңүздөрдү сунуштайм, себеби аябай жумшак, көсүрөөк, анан да даамдуу пицца болуп чыгат экен. Тамагыңыздар таттуу болсун, каналыбызга жазылууну унутпаңыздар.